Баткен облусуна караштуу Кызылкая шаарынын Асаналиев көчөсүндө жайгашкан Борбордук базарында кечээ 8 сентябрда кечинде чыккан өрт бүгүн 9 сентябрда 05:35 толук өчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Өрттү өчүрүүгө министрликтен жалпы 5 өрт өчүрүүчү бөлүм жана 18 куткаруучу тартылган. Өрттүн кесепетинен болжол менен 2500 чарчы метр аянт күйгөн, жабыркагандар жок. Бишкек-Ош жолунун 83 чакырымында Сосновка айылынын тушундагы тоо этектеринде куураган чөп күйүп жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Өрт тууралуу маалымат келип түшөр менен саат 17:43 өрт өчүрүүчү автоунаада 4 куткаруучу жерине чыгып кеткен. Ал жер бийик тоолуу болгондуктан кечинде иш жүргүзүү мүмкүн эмес. Ошондуктан 4 куткаруучу өрттү көзөмөлгө алып турат. Өрт толук өчө элек деп айтылат анда. 7 сентябрда Чоң Кемин өрөөнүндөгү Көкжар Бордук октуларында куураган чөп, бадал дарактар өрттөнүп кеткен. ÖKMK ал жердеги өрт дагы толук өчүрүлө электигин. 9 августта өчүрүү иштери улантылаарын кабарлады. Чоң Кеминдеги өрткө шалаакылык себеп болушу мүмкүндүгү айтылды. Кыргызстанда 9 сентябрга карата коронавирус дагы 104 адамдан аныкталды. Аймактар боюнча алганда коронавирус Бишкек шаарында 61, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 16, Талас облусунда 3, Нарында 3, Ысык Көл облусунда 9, Жалал Абадта 7, Баткен облусунда 4 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 137 адам илдеттен сакайып чыккан. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен өлкө боюнча 2 бейтап каза болду. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Мындан мурда макулдашылгандай жолугушуу 1-7 сентябрь күндөрү Тажикстандын Согди облусунун Исфара шаарында өткөн. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча тийиштүү протоколго кол коюлду. Алдыдагы жолугушууну Кыргызстанда өткөрүү макулдашылган. Өкмөт жолугушуу достук маанайында өткөнүн белгилейт. Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Юсуп Кабылжанов Ташкент Ауганстанда өткөл өкмөт түзүлгөнүн кубаттайт деп баяндама жасады. Бул чечим мамлекетте тынчтык жана бейпилдик орнотуу жаатындагы алгачкы кадам болоруна үмүт артабыз. Ауганстандын жаңы мамлекеттик мекемелери менен алака жана өз ара карым-катышты өркүндөтүүгө даяр экенибизди билдиребиз, деди ал. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин Телеграмдагы каналында кабар таратылды. Ауганстандагы бийлик басып алган Талибан кыймылы 7 сентябрда жаңы өкмөттүн курамын жарыялаган. Мамлекеттин башында 60 жаштагы Хайбатулла Ахунзада отурду. Талиптердин жетекчилеринин бири Сиражиддин Хакканидин иниси Аннас Хаккани Твиттерге: "Биз Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин Ауганстандын өткөл өкмөтүн карай таштаган 10 кадамын кадырлайбыз", деп жазды. Түркменстандын тышкы иштер министри Рашид Мередов коронавируска чалдыгып ооруканага жатканы тууралуу маалымат ырасталды. Бүгүнкү күнгө чейин Ашкабад өлкөдө COVID-19 жуккан бейтап катталганын расмий санын айткан эмес. Азаттыктын Түркмөн кызматына эки башка ишенимдүү булак 61 жаштагы министр 20 августтан бери коомчулукка көрүнбөй калганын жана Ахал аймагындагы Изгант айылындагы жаңы курулган ооруканада дарыланып жатканын айтып берген. Медиа каражаттары Мередовдун ден соолугуна байланыштуу президент Гурбангулу Бердимухамедовдун Өзбекстанга пландалган сапарын вице-премьер-министр Есенмурат Орозгелдиев даярдап жатканын жазышты. Былтыр март айында пандемия башталганы Түркмөн бийлиги өлкөдө ооруканалар, бейтаптар толуп, окуу жайларда окуу токтотулганына карабай COVID-19 бар экенин моюнга албайт. Талас облусунда жана Кара Балта шаарында асыл тукум койлордун көргөзмөсү өтөт. Бул тууралуу Айыл, суу жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Таласта фермерлердин иш чарасы 11 сентябрда Эшим Кутманалиев атындагы стадиондо өтөт. Анда эт багытындагы койлордун бир нече түрлөрү көрсөтүлөт. Ал эми Кара Балтадагы республикалык көргөзмө 18 сентябрга белгиленген. Ага Арашан тукумундагы койлор алып келинет. Белгилей кетсек, эт май багытындагы бул койлор быйыл гана каттоого алынды. Иш-чара кой чарбасын өнүктүрүүнү, жайылтууну, тажрыйба алмашууну жана селекциялык жетишкендиктер менен бөлүшүүнү көздөйт.